Бүгін 12 сентябрь Қошқор өрөөнүндө биринчи жолу айсберг салаты өсүп атат. Биз бияктан 1 ай мурун, 1,5 ай мурун отургузганбыз. Азыр мына түшүмүн алып атабыз. Эмнеге Қошқор өрөөнүн тандаганыбыз? Қошқордо өзүңүздөр билгендей аба ырайы бир аз салкыныраак, чүй образына калаган. Ошон үчүн азыр мына өзүңүздөр көргөндөй түшүм жыйналып атат. Түшүм жыйнаганда атайын Испаниядан келген бычактар бар. Ошолор менен атайын мындай көргөзүп берсем болот. Астынан кармап көрөбүз да. Ушул салат айсберг деп коет. Каяка жүктөлөт, кандай кылат? Бул анан кесилгенден кийин бат убакытта холодильникке алып барыш керек. Антпесе соолуп баштайт да. Холодильникте турганда 2 жумага чейин сакталат да. Муну эмнеге колдонулат? Бул эң башкы жанагы салаттарга кошулат. Ошондо мустак кезинде жейилет да ошондо. Аябай адамга пайдалуу, витамин D көп. Жана бул 96%ке суу да өзү. Үчүн аябай сууну аябай көп талап кылат полёдо. Сугарылып туруш керек, Постоянно жери ним болуп туруш керек. Бу аты жөнүңүздү анан? Мен Шабданов Айтын, агрономмун. Орманхан айыл чарба кооперативинин Агроном, агрономумчу. Бул өсүмдүктү каяктан алып келип кандай максатта айдап калдыңыздар ошол жөнүндө дагы? Ошондо бул өсүмдүк Европада көп өсөт. Биз Европадан уругун бияка жөнөтүп, көчөттөн чыгарып отургузулган. Ошо эң башкы максатыбыз ушул Қошқордо өстүрүп көрүш. Аба ырайы кандай, ошону текшерип көрүш. Болобу, өсөбү, өспөйбү? Муну каяка сатасыздар азыр? Муну сатканы Россия, Казакстанга сатабыз. Экспортко. Экспорт азыр эме бар да, өткөрчү Партиясы кетпеди, бир фура кетти. Союз менен өтө берет. Ушул жерден бир фура кетирдиңиздерби? Кече кетти. Сиз да айтып койсоңуз калганын толуктап. Эми бу Қошқордо бүгүн аябай чоң жаңылык болуп атат. Эми бул негизи айыл чарба багытында жалаң эле арпа менен анан чөп менен жүрө бербей, могурекиндей технический культураларга өтүү биздин могуреки Орманхан айыл чарба кооперативинин максаты. Аны дагы элге көрсөтүш. Маселен, могуреки жерде 1,5 ай, 2 айга жете элек. Ушул рассада болуп, ага чейин ушунчалык көп расход болду. Момундай капельный орошение менен ушул билбейм, эми Қошқордо биринчи. Нарын облусунда барбы мындай чоң масштабта? Жокко деп ойлойм. Анан, например, арпа менен буудайдан алсаң 1 гектардан кыйын болсо 50 000 сом түшөт экен. Анын затратасын чыгарып ийсең, кайра эле 30 000 чыгып калат. 30 000 же 25 000 пайда чыгат экен. Бул жерде биздин компаниянын балдары эсептесе, ушуну аябай жакшы өстүргөнгө жетишсек, 1 миллиондун тегерегинде деп атат. Биздин шебиз азыр эле интервью берди. 1 миллиондон ашык жогору пайда табат экен. Канча чыгым тарттыңар мисалы? Эми чыгымы көп эле болду. Чыгым пока саналып элек. Чыгым саналып элек, только биз результатты гана күтүп атабыз. Кудай буйрса, бул Орманхан айыл чарба коммерческий кооперативи 2022-жылы уюштурулган. Анан эми ал биз кичине арпа анча мынча чөп менен актабай тургандыгын көрдүк. Дагы 2025-жылы кооперативдин составы кайра перерегистрация кылып, ушул компания менен иштей баштадык. Кудай буйрса, районго бир чоң жаңылык болот деген. Канча гектар бул? Жерде 2 гектар салатын илис айдадык. Андан башка 10 гектар буудай, 10 гектар арпа менен бед айдаганбыз. Бир да сугарылган жок. Дары бердик, ошо менен буудай 15тен берди, арпа да 15тен берди, ошо менен чаап алдык. Анан проблемалар, конечно, көп. Суу маселеси чечилсе, район жардам берсе, жерде аябай чоң райондо чоң бир жаңылык болот деп ойлойм да.
Үрөнүүнү каяктан алдыңыздар, канча? Үрөндү компания өзлөрү рассада кылып Бишкектен алып келишти. Аха. Рассада менен тигишти. Капельный орошение могу агротехнический эрежелер менен бүт убагында жасашты. Кудай буйрса бир чоң жаңылык. Каяктын компаниясы менен иштетип атасыздар? Бишкекте эмебиз. Бирок чехтер 2 жолу келип кетти. Ошо 18-нде дагы бир келет. Момун результаттарын карайт дагы. Жаздын алды менен. Бир азыр эми Кудай буйрса мына Кыргызстанда дагы чоң жаңылануу менен иштеп атпайбы? Биз дагы президенттин ушул демилгесин колдоп, бир Кочкордун айыл чарбасында бир жаңылануу, бир жаңылык киргизүүнүн үстүндө болуп атабыз. Жаздын алды менен Кудай буйрса бул жерде чоң бир айыл чарбасында кирешелүү тармак менен ушу технический культуралар менен алектенебиз го деп ойлоп атам. Рахмат.